Ассаламу алейкум. Уюткулуу кыргыз журтум. Кылымдарды карыткан эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан деп, ушул орозого жетишкен Кудайга шүгүрлөр айтабыз жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салаваттар болсун деп 7 каналда Орозодо 30 сабак теле долбоору эфирде. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Орозоңуздар кабыл болсун. Биз менен кала бериңиздер. Бүгүн сиздер менен ушул зекеттин пайдасы жөнүндө сөз кылабыз. Зекет, садака. Демек, ошол зекет, садака берип байыгандар андан көп, байыгандар көп болсун деп тилек кылып, эфирибизди баштадык. Бүгүнкү ошол биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн дин таануучу, теолог, дин аалымы, жеке ишкер Асхат Арасулов. Ассаламу алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Ассаламу алейкум, рахмат, Алла разы болсун. Хош келдиңиз, анда бир амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, оболу бардык пенделерди жана бардык жантыктарды жоктон барган Алла Таала субхана таалага чексиз мактоолор болсун. Андан кийин Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана дуалар болсун. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Урматтуу устаз, ушул бүгүнкү тема бир актуалдуу тема. Бүгүнкү теманы бир ачып бериңиз. Сабак кылып бериңиз. Бүгүнкү тема зекет темасы. Зекет бул сөздүк маанисинде көбөйүү, өнүү, тазалоо деген маанини билдирет. Нисап миктарына жеткен бай мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон мусулмандын 40-1 же болбосо 2,5% өзүнүн байлыгынан бөлүп муктаждарга берүүсү бул зекет деп айтылат. Алла Таала атайын пендесин ошол өзүн тапкан байлыгынан берип тазалансын, арулансын, жан дүйнөсү байысын, сараңдыктан аруу болсун, беришендикти үйрөнсүн, жана ошо бир муктаждардын жылмаюусуна ээ болсун деп ушул амалды парз кылган. Куранда мындай деп айтат: алардын малдарында муктаж кембагалдардын акысы бар дейт. Зарят сүрөсү 19-аятта. Биз байыгандан кийин өзүмдүн малым деп ойлойт экенбиз да. А тилекке каршы мына Зарят сүрөсүнүн 19-аятында алардын малдарында деп атат. Биздин тапкан байлыгыбыздын арасында муктаждардын акысы бар. Демек ошол мисалы менде $40,000 болсо, $1,000 меники эмес экен да. Кайсыдыр бир муктаждыкы. Эгерде ал акчаны бербей кое турган болсом, анда менин эмеме малыма уже арам аралашты деген сөз. Бардык аалымдар ушул пикирде уже арам жеп атасың деген сөз. Баягы арам жебеш керек, таза жүрүш керек десе, сөз түрдө баягы уруу кылбаш керек деп түшүнөт го. Зекет бербей койсоң дагы арам аралашып калат. Ал эми 2-аятта намазды толук аткаргыла жана зекет бергиле дейт. Бакара 43-аятта. Намазды толук аткар. Намаздан кийин дароо айтылат. Өзү зекет исламда бай 5 парыз бар го, ошонун бирөөсү да. Байыдыңбы, 85 грамм алтынга ээ болдуңбу, дароо зекетке шашыш керек. 85 грамм алтын 2025-жылы муфтияттын, биздин муфтияттын фатвасында бир 400,000 тегерегинде айтылган экен. Азыр 2025-те айтылган, 26-га мына азыр байланышсам айтып атышат, бир жакын арада фатва чыгарабыз. Анан кийин бирок былтыркыга караганда бир топ айырма дейт. Себеби алтын кымбаттап баратат да. Күн сайын, саат сайын, жыл сайын кымбаттап барат. Ошон үчүн бир аз күтүп туруш керек, башка эме чыгып калат. Анан хадистердин биринде мындай деп айтылат да. Муаз бин Жабалды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Йеменге жөнөтүп жатып мындай деп айтып атты да. Аларга билдир, Йемен элине айтып атты да. Аларга билдир, Аллах алардын байларынан алынып кедейлерине берилүүчү зекетти парыз кылды. Түшүнөсүз да? Байларынан алынып кедейлерге берилүүчү зекетти парыз кылды. Бул деген ислам ушундай мындай сонун дин да. Ислам кедейлерден алып байларга берип, байлардан алып кедейлерге берип, баягы теңдегенге аракет кылат да. Өнүпөсүн. Баягы жашасаңар дагы чогуу жашагыла дегендейчи. Сен баягы азыр бизде исламдан алыс калып ушундай жашап атпайлыбы? Ушул мындай ушул стена болсо, мунун бул жагында тамакка тоюп, семирип, семиздиктен ооруп,
оозуна батпай ушундай тамактар ысырап болуп таштандыга кетип атса, бул жерде кече эле мен интернетке коюп бердим, чегиртке жеп атат. Эмнеге чегиртке жеп атасыңар десе, Африкада. Эмнеге жеп атасыңар десе, башка жерге тамагыбыз жок деп жооп беришти. Ушундай жашоодо ушундай коомду Алла тарбиялайт да. Алла тарбиялайт, ошону теңдик алып келет. Бул хадис эмеде де келет. Бухари Муслимде келет да. Экинчи хадисте кимге Аллах байлыкты берсе, бирок ал анын зекетин бербесе, кыямат күнү анын байлыгы уулуу жыланга айланып, аны мойнунан ороп алат дейт. Демек, бул бербей коюу, бул баягы өзүбүздүн эркибиздеги нерсе эмес экен. Эгерде зекетти бербей койсок, ошентип акыретте, кыяматта уулуу жыланга айланып, мойнубуздан ороп азаптайт экен. Бул дагы толтура хадистер бар, эми бир терип саналуусун алган. Бул Алланын алдында эң коркунучтуу жаза. Бул дагы Муслимде келет. Ал эми Тоба сүрөсүнүн 60 аятында зекет кимдерге берилет дегенде 8 нерсени атаган да. Кимдерге берилиш керек? Жакырларга эң биринчи. Андан кийин кедейлерге, зекет топтоочуларга, башка диндеги адамдарды исламга кызыктыруу максатында белек сыяктуу кылып берүү, кулдарга, карыздарга, Аллах жолунда жүргөн адамдарга жана сапарда жүргөн мусафирларга, жолоочуларга. Эми бул жерде Куранда айтылган эмелердин 1, 2, 3, 4-өн эле мындай эсеп калсак болот да. Калгандар зекет топтоочулар азыр жок. Башка диндегилерге деле көп бере бербейбиз. Анан кул жок да, азыркы заманда кул жок. Жакыр менен кедейди жалпысынан экөө бир эле да. Жакыр деген эч нерсеси жок. Кедей деген үй жайы, тамак ашы бар, бирок нисап миктарына жетпеген, жупуну жашаган адам да. А карыздар деген бай, бирок кандайдыр бир банкротко же бир кырсыкка учурап калды. Эми азыр жашоодо көрүп атпайлыбы? Бир эле КамАЗың авария боло турган болсо, канча миң долларлык товарың сызга отуруп карыздар болуп жатып калышы мүмкүн, ыйлап калышы мүмкүн. Ошолор бир зыянга учурап же болбосо жана суицидке барбаш үчүн зекеттен жардамга келиш керек да. Аллах жолунда жүргөндөргө, илим алып аткандарга, же болбосо даватка чыгып кетип аткандарга, же болбосо бир Алла жолунда бир кандайдыр кызмат кылып аткандарга берсек болот. Анан сапарда жүрүп, үйүнө жеткенге чейинки муктаждыгы болсо ошону камсыздоо максатында да. Сон Алла разы болсун. Ушул сиздин баамыңызда, ушу Кыргызстан далалы, дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстан зекет бергендер көбөйүп атабы же кандай? Зекет бергендер менин баамымда көбөйүп бара жатат. Бирок мен купулума толгончолук эмес. Себеби дегенде, мен азыр сиз айткан жерден кармайын. Себеби биз дин адамдары, имамдар, муфтияттын тегерегиндеги, казияттын тегерегиндегилер элге зекет тууралуу конкретный түрдө так туура жеткире албай атабыз да. Мен себеби баягы мүчүлүштүктөр көп да. Мен мына 40-тан ашып калдым. Мына 5 жылдык теологияны бүткөн менен дагы бир 15 жылдын тегерегинде аналитиктеп жүрөбүз да. Карапсаң, мисалы мечитке барып калсаң, хутбада зекет тууралуу кеп калат. Зекет тууралуу кеп кылганда эле баягы кой, уй, төөдөн кеп калат да. Ошону айтып, тегерен айтып бүткүчө эле баягы хутба бүтүп калат. Же шаарда бир кой баккан адамды көрбөйсүң, же уй баккан адам көрбөйсүң. Төөнү вообще Кыргызстан боюнча көрө элекмин мен, төөчү. Кыргыздардан, Казакстанда багат, же болбосо араб өлкөлөрүндө да. Ошон үчүн мен имамдарга сунуш айтып атам, муфтиятка дагы сунуш айтам. Кыска нуска тез-тезден бизнеске ылайыктуу сөздөрдү сүйлөп, бизнеске ылайыктуу, заманбап, ким неменен алектенип атат, ошого байланыштуу. Мисалы мен кичине ишкерлик кылып жүрбөймүнбү? Менин тегерегимде бизнесмен адамдар көбү баягы зекет мага тиешеси жок дегендей жүрүшөт да. Эмнеге деп жакшылап такап келсең зекет беришиң керек. Ондо айтсаң, деп анан түштөн кийин айтат да. Мисалы сизге конкрет түрдө бир мисал берейинби? Бериңиз. Мына мындай да. Сиз квартира сатып алып,
арендага бересиз да, ижарага бересиз кырчасы. Бирок биздин имамдардын айтуусу угуусу боюнча сиз өзүңүздү мен зекет бербейт экенмин деп түшүнүп келатасыз да. Себеби дегенде бизде мынтип түшүндүрүп атабыз. Эгерде кимде ким 85 грамм алтынга ээ болсо, жана 400 миң сомдон ашса, бир жыл айланса ага зекет парыз болот. Ошондон баштап кийинки жылга чейин канча акчаң болсо, сейфте же чөнтөгүңдө же банкыңда акчаң болсо, ошондон 2,5% бересиң деп түшүндүрүп атабыз да. Кечке ушуну айтып беребиз да. Кечке анын ар жагын өтпөйбүз. Мен айтып атам. Мен баягы ишкерлик кылып калгандык үчүн азыркы бизнесмендер эч качан акчасын банкка же сейфке же чөнтөгүнө салбайт. Эмнеге? Антип салса анда ал утулат. Бизнесмендин акчасы айланып туруш керек. Иштетиш керек. Бул мисал сиз бир батиреңиз барбы? Бир батирди алдыңыз да. Алгандан кийин бул чоң батир да, акча таап атат. Кийинки жылга чейин сиз зекет берерге чейин бул экинчи батирди алып коесуз да. Анан сиз өзүнүн пикириңизде мен зекет берейин дейсиз. Зекет берейин десеңиз эле экинчи батирди алып койгонсуз да, сиздин акчаңыз жок. Шайтан васваса салат, сен зекет бербей эле кой, сенин акчаң жок. Сен батир алып койдуң. Батирден зекет берилбейт деп коет. Ошону жакшы түшүндүрүп айтышыбыз керек. Мынакей, биринчи батирди алдыңыз. Мисалы, доллар менен айтайын, эми жеңилирээк, түшүнүктүүрөөк болсун, эми батирлер дагы, квартиралар долларда. Мисалы, 40 миң долларга алдыңыз. 40 миң. Алгачкы чу дегенде эле 40 миң долларга алдыңызбы? Бул бизнес ниетинде арендага берем деп. Эгерде кошумча мен дагы бир үй алып коеюнчу, өзүм жашаганга десеңиз, анда берилбейт. Аны бардыгы эле билет, эми аны айтыштын деле кереги жок. Ошол жерден бизнес ниетинде алдыңызбы, ошондон 40 миң долларга алганыңыз 1000 долларын дароо бересиз. Ал уже ай сайын 1000 доллардан аренда төлөп таап баштады. Акчаңыз чогулду. Бир жылдын ичинде 10 миң болду, 2 жыл болду, 3 жыл болду, 3-4 жылдан кийин дагы бир батир алдыңыз. Мына. Алдыңызбы? Ошол алганыңыз акчадан нондан бересиз. Мындан бербесеңиз дагы, муну бир жолу бердиңиз да, кийинки жылы бербейсиз. Кайра мындан бересиз да. Же ошондой эле авто менен иштегендер бар. Азыр толуп турат мына. Фуралар бар машинада, Фуралардын бардыгын алып туруп арендага берип койгон. Жана такси машиналар бар. Ошолорду алып туруп арендага берип койгон. Жүздөгөн. Керек болсо самолет алып арендага бергендер. Жана Pegasus бар, ошонун 150дөй самолету бар деп айтат да. Ал эч качан акча кармабайт да ал. 150дөй самолетуна мисалы ай сайын самолет алат болуш керек. Чогулган акчасына улам самолет алып кое берет да. Ал акча кармабайт. Ошону жакшы жеткире түшүндүрүшүбүз керек да. Ошол жыл сайын адам өзү эсептейт. Эсептейт. Бухгалтерский эмеси кетиш керек да. Менин жеке ичкен жегеним, менин турак жайыман сырткары канча акчам бар. Сейфте канча акчам бар. Оборотко салган акчам канча. Мени самолетту канча калдым, хованы канча калдым, портерди канча калдым, таксиге машинаны канча калдым. Бүт бар. Керек болсо жер дагы. Жер алып коюшат азыр. Мен жер майында жакшы билем го. Жер алып коюшат. Эмнеге алдың? Ниет эле белгилүү да. Кымбаттаса кайра сатам. Жер өсүп атат да. Ооба. Бериш керек андан дагы. Ошону жакшы биз дин адамдары жакшы жеткире алсак, сиз дагы урматтуу тууганым. Өзүңүздү бай деп эсептейсизби? Нисап миктарына жетесизби? Муфтият белгилеп берген акчага сиз ээ болдуңузбу? Ошондон баштап сиз өзүңүз контроль кылып эсептеңиз. Канча акчам бар, канча алтыным бар, канча машинам бар, канчасы арендада иштеп атат, канча ховам бар, канча экскаваторум бар, канча краным бар, канча жерим бар. Жерлерди алып койгон, бош жерлерденчи, кенен жерлер, кымбаттаганда сатам деп. Ошо канчага алган эмеңиз блокнотуңузда жазылуу. Ошонун баарын эсептеңиз дагы байлыгыңызды оңой эле чыгарасыз. Бирөө сураса, сен ашып кетсе канча миң долларың бар? Ашып кетсе бир 100-150 миң долларың бар да, сен мактанат. Жок, мен 500 миң долларым бар депчи. Демек мактанат экенсиз, билесиз да канча акчаңыз бар экенчи. Ошондон беришиңиз керек, урматтуу тууган. Анан эми бир 40 койдо 1 кой, 120 койго 2 кой деп айтып берип, эл жаттап бүттү, анын баарын билет. Мына бияка деле жазып койдум. 30 уйга 1 уй деп жаттаттык. Эми белгилерди да жаттаталы деп атам да. Белгилерди да жаттаталы. Негизги маселе. Анан ногуну да билишпейт экен көбүчү. Жада калса мен деле билбейт элем, окуу туруп кичине үйрө эметип кайра эстей калып атам да. Алдын ала зекет берсе болбой берин билишпейт да. Устаз, биздин 5 мүнөт убактыбыз калды. 5 минут алба. Ошого бир дагы ушул зекет жөнүндө маалымат катарында дагы кайсы маалыматтарды айтсаңыз? Кыска убакыт. Муну айтып калайын анда. Мөөнөтүнөн мурда зекет берсе болобу? Десе болот. Мисалы, сиз зекет берүүчү адамсыз, бирок бир нерсе жардам сурап келип калды, муктаж болуп калды, кедейген баал келип калды. Берип кое бериңиз, блокнотко жазып коюңуз. 5 миң сом бердиңиз, 10 миң сом берип койдуңуз. Болду.
жыл эсеби келип баягы зекет бере турган өзүңүздүн убактыңыз бар го, ошого келгенде бүт баардыгын тең эсептейсиз. Мисалы жыл эсебине келгенде 100 000 сом беришиңиз керек болсо зекет, сиз ага чейин 50 000 сом берип койгонсуз. 50 000 сомду кемитесиз да ошол күнү 50 000 сом берип кое бересиз, болду. Керек болсо дагы бир алымдарыбыз айтат, сиз 50 000 сом бере турган зекетиңиз бар, сиз улам көрүнгөнгө тарката бердиңиз, бере бердиңиз, ар бир муктаж келген сайын бере бердиңиз зекеттин ниетинде. Сиз 60 000 сом берип койдуңуз. Эсептеп келсеңиз 10 000 сом ашыкча берип коюпсуз. Эмне кылыш керек? Андан наркы жылга минуска кете берет экен да. Көрүсүңөрбү? Ушундай. Анан ачыктан берсе болобу дейт. Албетте, парз амалдарда рия болбойт дейт. Ачыктан зекет деп берсеңиз болот. Башкаларга үлгү болсун. Ыңгайлуу болсо жашырган жакшы дейт. Бирок кээ бир учурда жагдайлар болуп калат, ачыктан берсе болот дейт. Анан зекеттин карызы төлөнөбү деген сөз бар. Зекет жанагы намаз каза болот го. Ошо сыяктуу эле казан окугандай эле зекетти да каза кылып төлөсө болобу дейт. Албетте дейт. Сөзсүз төлөш керек дейт, бирок өзүң жакыр абалга келбешиң керек дейт. Дагы устаз ушул баягы эфир жыйынтыктап зекет берүүдү атабыз. Кыргызстанда мен мындай багымда жылдан жылга көбөйүп атат ошойт. Анткени теологдор, дин алымдары, дин таануучулар айтып, түшүндүрүп, жеткизип, Кудай буйрса мен ойлойм, ошол Кыргызстан келечекте ошол башка өлкөлөргө бир зекет берип калса деген оюм бар да. Ошого баратабыз. Кандай дейсиз? Буйрса. Иншалла. Жыйынтыктап бир айтып берсеңиз. Ооба, азыр бизде эми баягы ишкерлик кылып жүргөндөн кийин көп бизнесмендерди тааныйм, алхамдулилла. Анан жөн эле бизнесмендер эмес, намазкөй бизнесмендер көбөйүп бара жатат да, дин тутунган адамдарчы. Себеби дегенде алар ичпейт экен, чекпейт экен, тапканын баарын адалга жумшайт. Анан алхамдулилла зекет бергендер көп. 40 квартирасынан 1 квартира бергендер бар. Толтура. Зекет менен аябай эле өзүнүн туугандарын, жакындарын көтөрүп, үйлүү, жайлуу кылып, жакшы бир жумушка орноштуруп, жакшы бир тың алып келип койгондорду көрүп билип эле жүрөбүз да. Алхамдулилла, эми Алла таалам насип кылса, адал жолдо жүрөсөк баары жакшы болот. Эми мына Садыр Жапаров деле айтып атат, бизде 5-6 миллиардер бар экен дейт. Доллар ой да. 200 миллионер бар. Алхамдулилла, бул чоң жетишкендик да. Салыштырып көрсөк, жана Йемен, Египет деген өлкөлөргө караганда жогору экенбиз да биз. Бир канча өлкөлөрдөн жогору элдин байлыгы боюнчачы. Демек биз бири-бирибизге бөлүшүбүз керек, жананды болушубуз керек. Биз май чайнап отурсак, кайсы бир тууганыбыз чыртык шым кийип, же болбосо бутунан сыз өтүп, бир кыйналып турганы бул ислам динине туура келбейт. Анан бул да бир эскерте кетчү нерсе, бул зекет, бул 41, 2,5% деген бул эң минималдуу да. Эгерде сиз жомарт болсоңуз, бериңиз. Дагы көп бериңиз. Азыр көп эмелерди угабыз, 10% беришет да. Бул дагы нур ала нур. Жакшы, анда бир бул оруз айында дуалар кабыл болот, бир дуа менен жыйынтыктап берсеңиз. Амин. Аллахым, ушул ыйык оруз айында ар бирибиздин кылган дуаларыбызды кабыл кыл, ар бир ибадаттарыбызды кабыл кылыңыз. Анан баса белгилеп айтып кетчү, ушул көпчүлүк зекет берүүчүлөр ушул Рамазан айында беришет да. Себеби дегенде Рамазан айында эселеп соополорун билишет. Демек ар бириңиздин кылган ибадаттарыңыз, берген садака зекеттериңиздер баардыгы кабыл болсун, берешен адамдар көп болсун. Тапкан байлыгы меники эмес, бул Алла берди. Демек мен муктаждарга беришим керек деген дайым ниетте жүрүүнү, Кыргызстаныбызга, жалпы эле ислам динин тутунган адамдарга кут берек алып келген, арабызда шайтан ырылабаган, дайым ынтымактуу, биримдиктүү момундардан болуп жүрүүнү Алла таала насип кылсын. Алла разы болсун, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сизди, бизди Кудай таала баарыңыздарды зекет бергендерди, алгандарды Кудайым кабыл кылсын. Келечекте ушу Кыргызстаныбыз башка элдерге зекетин берген, ошол салым кошкон өлкө болсун деп дуа тилек кылалы. Кийинки эфирден амандашканга чейин Аллах тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.